Жеткинчектер үрөй учурган окуяга кабылышты. Сот тармакта 20 жаштагы жигит кичинекей кыздарды үйүнө киргизип, аларга карата сексуалдык мүнөздөгү ыплас иш жасаганы тууралуу маалымат тарады. Анда 1-июлда ата-энелер чогулуп арыз жазышканы, бирок милиция ишти дароо карабай койгону айтылат. Ал эми райондук милиция ата-энелер тараптан 3 арыз түшкөнүн айтып, шектүүгө карата ыплас аракеттер беренеси менен иш козголгонун билдирди. Ошондой эле шектүүнүн саламаттыгы боюнча экспертиза дайындалып, анда өз аракетине жооп бере албайт деп жыйынтык чыккан. Учурда тергөө уланууда. Эдунун 40 чоросунун бири делген Лизун камакка алынды. 1 май райондук соту коомчулукта Лизун Каймана аты менен белгилүү СУ аттуу жаранды камакка алуу чечимин чыгарды. Ал 15 августка чейин номер 1 тергөө абагына киргизилди. СУ коррупция боюнча козголгон кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелүүдө. Эске салсак, Лизун Каймана аты менен белгилүү жаран УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековго байланыштуу Эдунун 40 чоросу тобунун мүчөсү болгону айтылган. Ал эми Жакыпбеков өзү февраль айында коррупцияга шектелип кармалган. Ишкерди иштетпей акча талап кылышкан. УКМК 6 августта Чолпон Ата шаарынын 28 жаштагы тургунун жергиликтүү ишкерден опузалап акча алып жатканда кармады. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 25 жана 26 жаштагы 3 шерик аныкталып кармалды. Тергөөдө шектүүлөр ишкерди күч колдонуу менен коркутуп, ийри өлчөмдүк акча каражатын опузалап талап кылышканы аныкталган. Факт боюнча уюшкан топ тарабынан жасалган опузалоо менен кылмыш иши козголду. Кол салууга дуушар болгон тазалыкчынын абалы кандай? Учурда Карачач Үкүева ооруканада дарыланууда. Андан Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү кабар алышты. Мэрия тазалык ишканасынын жумушчусуна акчалай жардам санаторийде дарыланууга жолдомо берди. Эске салсак, 1 августта түнү Үкүева көчө шыпырып жүргөн учурда белгисиз аялага кол салган, шектүү табылып тергөө жүрүүдө. Срочно дагы бир камера мына караңыздар. Мына көчө билесиңер, Аттокур Азимкулов 124 деген үйдүн тушунда мына мечит бар. Барпага кеткен, шаардан Барпага кеткен көчөгө ушул жерге камера коюлган. Мен 150 метр бияктан баштап тартып келдим. Бул жерде эч кандай бир знак жок пока. Знак бар, өйдө да 300 метр нары жакта знак бар 60 дегенчи. Бул жерде болсом камеранын сүрөтү жок да, мына табличкасы жок, могу жакын ортодо 100 метр 200 метр нары камеранын табличкасы жок. Ушуну видеону толук бөлүш коюңуздар. Полностью ушу канчалык мыйзамдуу этият болуңуздар, ушака келатканда эменсиз эмеде өткөндөр. Эменсиз өткөндөр анан скоростьте карайлы 60тан өйдө жүрүп элебиздер. Ушу каналыма каттап элек, каналга катталып коюңуздар. Пайдалуу видеолор чыгарып турабыз. Ассаламу алейкум. Мына жакта мен 100 метр, 150 метр жактан атайын келдим. Жолдон карасаңыздар, могу жерде эч кандай эме жок. 100 метр, 150 метр бияктагы знак дагы жок, өйдө да бар. Камера сүрөттө тартат деген дагы знак жок. Baksanıza mı? Merhaba aslanlar, görüşürüz. Kendileri. Orada da basam ondayım. Sınıf kırın. Enен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.